Мен Кыргызстандан эч жакка кетким келбейт. Анткени Кыргызстан менин мекеним, кыргыз тилим менин тилим жана кыргыз элим менин элим. Негизи азыркы учурда бир жүздөй адамдар бар менден кыргыз тилинен сабак алып аткан. Бир жүздөй эмес, бир жүздөн ашат го, мүмкүн 200 деле боло берет го дейм. Анан бир телеграм порталынан бир тайпам бар, ошондо деле 3700 киши отурат менден сабак алып. Мен видеолорун чыгарам, мен алардан акча албайм, анткени алардын кызыгуусу бар жана алардын кызыгуусу бар болсо менин мотивациям жана стимулум болот. Негизи азыр менин бош убактым таптакыр жок. Менин убактым жетпей атат, анткени мен кыргыз тилин программасын жазып атам, методикасын. Мен биздин элибизди кыргызча сүйлөткүм келип атат, анткени мен өзүм көрүп атам көп адамдардын кыргыз тилине кызыгуусу бар. Мен акысыз деле көп адамдарга акысыз сабак берип атам. Өз курстарымды буюрса ачам, ошо пландарымда бар. Жана мен өз курстарыма деле акысыз жиберем да, адамдарды акысыз жиберем. Келе берсин менин курстарыма, адамдар келе берсин. Алардын кызыгуусу бар болсо эле менин жанымды кубантат да. Мага өзүмө жагат кыргыз тилинде сүйлөсө адамдар, башка улуттун өкүлдөрү сүйлөсө кыргыз тилинде. Мен өзүм жактырам, мага өзүмө жагат. Азыркы учурда менин акысыз тайпаларым бар. Мен акысыз деле сабактарды берип атам кыргыз тилинен, анткени адамдардын кызыгуусу бар. Алар кыргыз тилин билгиси келип атат, бирок мен кыргыз тилинен сабактарды оңоюраак бергенге аракет кылып атам. Мен адамдарга, өз окуучуларыма кыргыз тилинин грамматикасын түшүндүрөм оңой. Алар түшүнүшөт экен, кыргыз тилинин грамматикасы ал логикалык жана сингармониялык тил экен да кыргыз тил. Мен ушунун баарын түшүндүрсөм, адамдар кызыгышат экен да, өздөрү тыркалышат кыргыз тилинин грамматикасына, кыргыз тилинин өзү кыргыз тиличи. Негизи мага өзүмө кыргыз тилинин сингармониясы жана логикасы жагат да, собственный эле экен тил, биздин кыргыз тилибиз. Мен кыргызча сүйлөгөндө адамдар таң калышат да, бирок көп суроолорду беришет да. Кыргыз тили кандай үйрөндүңүз? Негизи сиз улутуңуз ким сураса, киргиздерде ооба мындай суроолор жатат да, киргиздерде. Анан деп салам да, кыргызмын, эмне таң калып атасыз, кыргыздар кыргызча сүйлөш керек депчи. Анан мен кыргызча сүйлөгөндө адамдар мындай кызыгышат да. Сен эмне бетиң кыргыз эмес, алдап атасың бизди. Бирок мен айтып салам да, ооба мен немисмин же орусмун айтып салсам, аябай таң калышат да, кыргызча таптак жана эркин сүйлөйт экенсиң. Ошо. Негизи мен мага өзүмө кыргыз тили жагат. Мен өзүм бир жумушта иштечим, 2 жыл мурун бир жумушта иштечим, англис тилинен сабак берет. Бирок мен ошол жумушта иштеп эле телеграм порталынан бир тайпа ачтым. Жана ошол тайпада толтура адамдар кошула баштады тайпама. Анан кыргыз тилдин кызыгуусу бар экен адамдардын. Анан кыргыз тил деген ал өтө оңой, ал логикалык жана сингармониялык тил. Мен ошонун баарын өзүм түшүндүм жана бүт окуучуларыма айтып келем да. Мен кыргыз тилден сабак кичине оңоюраак бергенге аракет кылып атам. Ошонун баарын менин окуучуларым түшүнөт жана мен бүт кыргыз тилинин грамматикасын түшүндүрсөм, алар түшүнөт жана кыргыз тилинин грамматикасын кичине түшүнсөң, сингармониясын жана логикасын кыргыз тилинин, анан лексиканы билсең эле болду, сен кыргызча бат эле үйрөнүп алат экенсиң, сүйлөп калат экенсиң кыргыз тилде. Ошо. Азыр мен Кыргызстанда, Бишкек шаарында жашайм жана кыргыз тилинен сабак берем. Бирок мен 9-классты бүткөндөн кийин мен кыргыз экономикалык университетине тапшыргам, гид туризм деген кесипке. Анан менин оюмча ал менин кесибим эмес, мага жакпай калды. Анан ошол кесипти таштап, университетти таштап кеткем да. Бирок тилекке каршы андан кийин мен университетке тапшырбай кыргыз тилинен сабак бере баштадым. Кыргыз тилинен, англис тилинен мен өзүм 4 тил билем. Англисче, кыргызча, орусча жана казакча 4 тил билем жана мен 2 тилден сабак берем. Ошо. Анан мен өзүм кыргызча кантип үйрөнүп алдым? Негизи ал кезде
кыргыз тилден курста жок болчу. Анан мен өзүм кыргыз тилде кыргыз тилде сүйлөйүн деп аракет кылгам. Өзүм китептерди окуп, жумокторду, түрдүү жумокторду окуп, көбүрөөк кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылгам да ага чейин. Бирок мен ошентип эле үйрөнүп алгам. Өзүм байкабай эле үйрөнүп алгам да кыргыз тилин. Өзүм байкабай сүйлөп калдым. Ошо. Саламатсыздарбы? Кичине өзүм жөнүндө айтып берейин. Менин атым Виктория. Мен Немис улутундагы кыргыз жаранымын. Бирок мен Казакстанда өрөлүп өскөм 10 жашыма чейин. Анан 15 жыл мурун мен Кыргызстанга келгем 10 жашымда. Анан Кыргызстанга келгенде мен орус мектепте окугам. Ошол мектепте 18 мектепте бир курбум бар болчу. 7 класстан бери бир курбум бар болчу. Ал бизге 7 класста келчү. Анан биз жалаң кыргызча сүйлөшө баштадык. Мен казакча, ал кыргызча, бирок мен ага чейин деле кыргыз тилине кызыккам. Кыргыз тилинен китептерди окугам жана кыргыз тил мага өтө кыйын эмес болчу, анткени мен казак тилин билчүмүн. Бирок казак тилинин жана кыргыз тилинин ортосунда бир айырмасы бар экен. Мисалы үчүн мүмкүн башка сөздөрү жана акценти деле башка кыргыз жана казак тилдердин. Бирок мен кыргыз тилине өтө кызыгып жана мага кыргыз тили өтө жагып калды. Ошондуктан мен кыргыз тилине сүйлөшө баштадым.